Ассаламу алейкум. Бүгүн понедельник, мынакей аптовый күн. Эртеден бери мага биздин цех иштеткен кесиптештерибизден бир 2-3 келип кетти. Не деп келип кетти дебейсиздерби? Ошол жерде Wildberriesке тигилген товарларыны, эми жалпыбызга белгилүү товарларды отправка кыла албай калышпадыбы? Ошол товарларын өтө арзан баада алып келип сунуштап жатышат да. Мен алып мына Дордойдо, мен өзүм селлермин го, алардын акыбалын аябагандай жакшы түшүнөм. Алар кандай акыбалда турса, мен деле ошондой акыбалда турам. Эми мен жардамдашып көмөктөшүп коеюн десем, алардын товарынын категориясы совсем башка болуп атат да. Мен алардын товарын алып калып витринага илгенде деле именно ошолордун товарына келчү клиенттер менин контейнериме келбейт да. Бекер эле кармап калган болом. А мен не дегим келип атат? Эгер финансовый подушка болгон болсо, товарларыңарды неликвидке чыгарбай эле койгула. Почему? Потому что деген ушунчалык сонун товарларды копейкага берип койсоңор ошончо менет жалко да. Запас акчаңар болсо, товарларды коюп тура бергиле, ошончо гигантский маркетплейс ушу менен жабылып кетет деген бул невозможно эле нерсе деп ойлоп атам биринчиден. Экинчиден, если даже маркетплейске отправка, отгрузка кылбаган болгонуңарда деле неме кыласыңар? Базарга өзүңөр чыгып, Дордойдо өзүңөр аракет кылгыла. Мынакей Инстаграмды жүргүзгүлө. Мына мен Инстаграмды жүргүзгөнүмө 1 ай деле боло элек. Кудайга шүгүр, жакшы өзүнүн немесин, жемишин алып келип атат.